Саламатсыңарбы, балдар? Мен силерге чың ден соолук, жаркын маанай, тилеген тилектериңер орундалып, ойлогон максаттарыңарга жеткиле. Биздин бүгүн көтөрө турган темабыз тамак аш гигиенасы жана ичеги карын оорулары жана оорулардын алдын алуу. Сабагыбыздын максаты ичеги карын оорулары, аны жугузуп алуунун булактары, белгилери жана ооруну алдын алуу эрежелери менен таанышабыз. Ал үчүн дептериңерди ачып, бүгүнкү теманы жазабыз. Андан кийин дептерибиздин бетин 4 бөлүккө бөлүп, таблица чийебиз жана толтурабыз. Биринчи бөлүккө оорунун аттарын жазасыңар. Экинчи бөлүккө ооруну кимден жана эмнеден жугузуп алабыз булактарын жазасыңар. Үчүнчү бөлүккө оорунун белгилери, төртүнчү бөлүккө ооруну алдын алуу жана гигиеналык эрежелери. Ичеги карын ооруларынын ичинен биринчи оору менен таанышабыз. Ботулизм. Кайдан жугузуп алабыз? Ири мүйүздүү малдын этинен, сактоо мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүктөрдөн жана консерваланган азык түлүктөрдөн жугузуп алабыз. Белгилери: баш ооруйт, алсызданат, ичи ооруйт, жүрөгү айланып кусат, көзү караңгылайт, үнү чыкпай калат. Ооруну алдын алуу жана гигиеналык эрежелер. Биринчи, азык түлүктөрдү сактоо мөөнөтүнө көңүл буруу керек. Экинчи, консерваланган азык түлүктөрдүн капкагынын көп калышына көңүл буруу керек. Экинчи оору сальмонеллез оорусу. Бул оору үй канаттууларынан жана ири мүйүздүү жана майда малдын чала бышырылган этинен. Экинчи, кир суудан, үчүнчү, кайнатылбаган сүттөн жугат. Белгилери: температура көтөрүлүп, кусат, ич өтөт, баш ооруйт. Алдын алуу эрежелери: колду жууш керек. Экинчи, азык түлүктөрдү кайнатып, бышырып жеш керек. Үчүнчү оору холера жана ичкелте оорулары. Бул оорулар кир суудан, кир идиш аяктан жана жуулбаган жер жемиштерден жугат. Оорунун белгилери: ич өтөт, кусат, жүрөк жана бөйрөктүн иши бузулат, дем алууну начарлатат. Ооруну алдын алыш үчүн сууну тазалоо хлорка менен. Экинчи, тамакты бышыруу. Үчүнчү, жашаган жерин дезинфекциялоо жана прививка алуу керек. Кийинки оору ич өткөк оорусу. Бул оору чымын-чиркейлерден, жуулбаган жер жемиштерден, сактоо мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүктөрдөн жугат. Белгилери: температура көтөрүлөт, ич ооруйт, сөөктөр ооруйт, ич өтөт. Ооруну алдын алыш үчүн колду дайыма таза жуу керек. Азык түлүктөрдү жууп жана бышырып жеш керек. Сактоо мөөнөтүнө көңүл буруу керек. Кийинки оору уулануу. Уулануу оорусу мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүктөрдөн, уулуу коозу карындардан жана уулуу жер жемиштерден ууланат. Оорунун белгилери: ич ооруйт, кусат, алы кетет. Ооруну алдын алыш үчүн өзүң билбеген жер жемиштерди пайдаланба жана уулуу коозу карындарды жебе. Кийинки оору бул аскаридоз оорусу. Аскаридоз оорусу кир колдон жана чала бышкан эттен жугат. Белгилери кандай? Бат чарчайт, көңүл буруусу начарлайт, баш ооруйт, кусат. Ооруну алдын алыш үчүн колду дайыма таза жуу керек. Жер жемиштерди жууп жеш керек. Эт жана балык азыктарын бышырып жеш керек. Бул оорулар менен оорубаш үчүн эмне кылуу керек? Келиңер балдар, жыйынтык чыгаралы. Биринчи, тамак аш азык түлүктөрдү дүкөндөн алып жатканда азык түлүктөрдүн сакталуу мөөнөтүнө жана консерваланган азыктар көп калган жокпу көңүл буруу керек. Экинчи,
Ет жана балык азыктарын бышырып жеш керек. 3. Колду таза жууш керек. 4. Сууну кайнатып ичүү керек. Арыктан токтоп калган сууну ичпеш керек. Кир сууга түшпөө керек. 5. Идиш аяк таза болуш керек. 6. Жер жемиштерди жууп жеш керек. Үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн үй бүлөңөр үчүн рацион түзгүлө. 2. Туура тамактануу деген темада эссе жазгыла. 3. Тамак жер алдында колду жуу жана оозду чайкоонун себебин түшүндүр. Көңүл бургандарыңарга чоң рахмат.